Мага ушул суроо менен кайрылды. Бүгүнкү күндөгү психологдордун милдети жалаң эли жаштарды ушул өзүмчүлдүккө өзүң болуп жаша деген ушул үндөгө чакырып атасыздар деп. Сиз башканы эмес, бул мени тыңшоонун кереги жок. Бирок мен ошондо дагы сени туурап жашагым келсе, мен диги жерден карыз алып, бул жерден карыз алып жүрүп, бул кийимди кийип алсам, бул мен эмес да. Мен сенин энергия майданың менен, сиздики менен жашап атпаймынбы? Уктап, уйкусу келгенде уктап, тамак жасайм дегенде жасап, жасабайм деген кезде басып кете турган аял деп атат да, буларды барктаган аялдар катарына кошуп атат. Иш жүзүндө андай эмес. Эмне үчүн биз каалообузду билбей калдык ушул заманда? Ошого муну тыңшаганда биз каалообузду билебиз. Кантип ушул жерде тыңшайбыз? Саламатсыздарбы, урматтуу Нагыз подкастынын көрүүчүлөрү? Бүгүнкү биздин козгойтурчу темабыз психология жаатында болмокчу. Ал үчүн биз Жунго кыргыздарынын арасынан чыккан белгилүү акын, анан ошондой эле айымдар арасындагы биринчилерден болгон роман жазуучусу, ошондой эле психолог Гүлзия Уали болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Биздин студиябызга куш келиптирсиз. Рахмат. Анан ошо биз жогоруда эле айтып кеттик, бүгүн аябай мындай психология темасына кайрылалы деп турабыз да. Анан биздин коомдо учурда аябай актуалдуу болуп атат. Бардык эле ар кандай өзүнүн деңгээлине жараша көрүүчүлөрүнө, аудиториясына өздөрүнүн билген билимдерин таратып атышат. Алардын арасында баягы өтө эле өзүмчүлдүккө үндөп бараткандай болуп жатат да. Деги эле сиз айтсаңыз, психология бул эмнени изилдейт? Психологдор адамдарга кандай жардам бериши керек? Саламатсыздарбы, ардактуу экран алдындагы кыргыз элим. Ошондой эле бүгүн мени ушул жерге студияга сунуштап аткан сиздерге терең ыраазычылык, чоң рахмат. Эми бул психология деген аябай кең темалуу да. Бул бүт илимдин бардык тармактарына туташып жатат. Анткени бул медиция менен, бул коомдук илимдер менен, ошондой эле жаратылыштык илимдер менен, бардыгы менен, керек болсо адамдын төрөлүп ушул биринчи ыңалап жерге түшкөндөн баштап диги дүйнөгө кетүүсүнө чейин эле ушул психология менен туташып жатат. Дүйнөдөгү бардык илимдер психологияны четке какпайт. Бирок эми азыркы сиз айтып аткан ушул маселе жөнүндө дагы көптөгөн кишилер мага ушул суроо менен кайрылды. Бүгүнкү күндөгү психологдордун милдети жалаң эли жаштарды ушул өзүмчүлдүккө өзүң болуп жаша деген ушул үндөгө чакырып атасыздар деп. Иш жүзүндө кыргыз тилиндеги өзүмчүлдүк менен психологиядагы өзүңдү тап, өзүңө кайрыл, өзүң болуп жаша деген сөз экөөндө чоң айырмачылык, ажырым жатат. Кандай айырмачылык, кандай ажырым? Мисалы, психологияда айтып аткан өзүң болуп жаша, өзүңдү тап деген сөз биз азыркы заманда кандай жашап атабыз? Азыр биз туурап атабыз. Баягы казды туурап карганын бутусуна деген сонун кереметтер бар. Мисалы, биз жаштар болсун, чет өлкөлүктөрдү туурайт, батыш элдериндеги маданияттарды туурагысы келет, же болбосо айрым-айрымдар дейли, мисалы үйдө отуруп алып, алар тиги чоң кызматтарда жүргөн, же болбосо аябай бай айымдардын турмушун туурагысы келет. Баягы мейли чамасы жетсин жетпесин эле ошолорду туурап, анан турмушта кыйналып атпайбы? Ошолордун бул деген сөз эмне дегенде, бул деген алардын энергия майданына кирүү деп аталат. Мисалы, сен байсың, сенин турмушуң жетишип аткан болсо, сен токтобой канчалаган шубаларды кие аласың. Сенде ушундай бир норка чапандарыңан бир 5-6 болушу мүмкүн да. Ал эми мен сенин эле жөнөкөй кызматташыңмын дейли, бирок менин турмушум ага шарт келбейт. Бирок мен ошондо дагы сени туурап жашагым келсе, мен диги жерден карыз алып, бул жерден карыз алып жүрүп, бул кийимди кийип алсам, бул мен эмес да. Мен сенин энергия майданың менен, сиздики менен жашап атпаймынбы? Демек, бул жерде айтып атканы өзүң болуп жаша деген сөз, өзүңнүн жан дүйнөң эмнени самайт дейт. Өзүңнүн жан дүйнөңө эмне керектүү, ошол болуп жаша деген сөздү билдирип атат да. Бул эч качан чоңдор менен да, жаштар менен да, балдар менен, коомчулук менен
эч кандай тиешең жок эле өз алдыңа бир неме жер шары болуп алба деген сөз да. Анан ушуну мисалы биз көпчүлүк учурда алмаштырып атабыз да, алмаштырып алабыз да. Тууроо менен каалоонучу. Сиз баягы жогоруда айткандай бай айымды туурайым деп, ошого окшоп кийингим келүү бул тууроо, А каалоочу, мисалы өзүңдүн каалооңду кантип билесиң? Мисалы адамдын каалоосу ал адамдын жан дүйнөсүнөн, рухунан келет. Мисалы каалап аткан нерсе, мисалы адамдын каалоосун жана каалабаган нерселерди, элди туурап аткан нерсени, бул элди туурап аткан нерселерди бул көңдөй бир нерсе деп койсок болот да, ичи жок деп койсок болот. Сырткы форматы окшош, бирок ички форматы окшобойт. Ал эми каалоо адамдын жан дүйнөсү менен келет деп атпайбызбы? Эмне үчүн биз каалообузду билбей калдык ушул заманда? Анткени биздин бүтүн рухубуз көмүлүп калды. Бул адамдын жанын бул жерде жашайт деп атайт. Эмне үчүн? Мисалы үчүн адамдардын көбү каалоосун билбей атат деп айтып атпайбызбы? Баягы каалоосун билбей тураганын деле кааладым деп атат деп. Иш жүзүндө булардын баардыгын эмне басып калды? Турмуштун көйгөйү басып калды. Өтүп кеткен өтүмүштөгү азап кайгылары басып калды. Балалыгынан келген жаракат басып калды. Турмушта көргөн бардык нерсеси чогулуп келип, бул өзүнүн каалоо системасын бекитип ийди дагы, ал башкалардын жашоосунан алган нерселерин мен каалоом деп атат. Эми муну ачыш керек. Муну кантип ачыш керек? Ушул жерде кайрылабыз. Бул жерде биздин бир нерсени кошумчалай кетишим керек. Көптөгөн адамдарда, мисалы үчүн, өзүн билбей калуунун себебин көбүнчө биз турмушубуздагы тескери кеткен нерселерди каршы жагыбыздан күнөөлөгөнгө аябай даяр турабыз го. Мисалы үчүн мен мындай болбойт элем, ата энем минтип койду, урук туугандарым минтти, күйөөм минтти, аялым минткенбеген болсо, мен мындай болбойт элем деп. Иш жүзүндө аны менен тиешеси жок. Ал ар бир адамдын жашоосу өзүнүн ушул жериндеги борборун басып койгондуктан каалоону биз бул жерди тазалап турушубуз керек. Кантип? Биз бул жердеги нерселерди ошол баягы үйгө таштандылар чогулуп кеткен кезде, шыпырындылар чогулган кезде үйдүн ичи жыттанып кетеби? Биз ар бир таштандыны ар күнү таштап турганга окшош, өткөн өтмүш ал чөгүнөн чыгып кеткен бууга окшойт. Аны кайтарып келүү бул мүмкүндүгү жок. Кайтарып келе албайбыз эми. Ал кетти болуптур мейли. Ал эми келбеген келечекти эртең кандай болот аны ким билет? Тек гана ушул заманда, ушул учурда жашаш керек. Мен азыр өзүңүз менен сүйлөшүп аткан ушул учурду гана кадырлайм да. Анткени ушул учурда жашаган кезиңизде сиз өткөнкү күндүн азап кайгысынан, жашоонун коркунучунан, белгилүү бир сизди маанайыңызды чөгөрүп аткан нерселерден алыс болосуз. Дал ушул кезде сиз акырын өзүңүздү таба баштайсыз. Таба баштайсыз дагы бул жер сизге эң керектүү нерсени айтат. Сиз башканы эмес, бул мени тыңшоонун кереги жок. Анткени ме өзүнүн оюндарын жасап коет кээдечи. Бул ар кандай оюндарды, ар кандай тамашаларды бизге айландырып жасап коюшу мүмкүн да, бирок бул жер чындыкты айтат. Ошого муну тыңшаганда биз каалообузду билебиз. Кантип ушул жерде тыңшайбыз? Эми ушул жерде кантип тыңшайбыз деген жерге кайта келип атат го. Биз кантип тыңшайбыз ооба? Бул жерде кантип тыңшашыбыз керек? Биринчи эле нерсе адам тынычтыкка келиш керек. Тынычталыш керек да. Биз тынычтала албайбыз. Эмне үчүн? Анткени бизди бул жерде сакталып турган биздин аң сезимибизде болуп аткан нерселер кым-куут нерселерди ойлойбуз да. Бүгүн кызматты, турмушту, эртеңки тойго кийип барчу көйнөктү, анан паланпай менен болгон мамилелерди ушулардын баары ушул жерде чогулуп калганда бул информация аябай кеңири болуп кеткен. Кеңири болуп кеткендигине байланыштуу дагы биз бул жерибизде тынчтык жок да. Бир жан дүйнөнүн чыныгы рахаттанып туруп кичик балдардай, жаш балдардай каткырып күлө албайбыз. Чыныгы түрдө өзүбүздү таап, эркин түрдө сүйлөй албайбыз. Мисалы сүйлөп баратып ойлошубуз, токто окуй мен бул өзүмдү кармалайын, бул мындай экен деп калбасын деген сыяктуу көптөгөн бир нерселерге деп калбасын деген кыялдарга малынабыз. Бир экинчиден барып тынычтыгыбыз жок, бул жердин тынычтыгы жоголгон. Эмне үчүн жоголот тынычтык? Ушул жерге кайрылсыз. Адамда мээр менен сүйүү өчкөн кезде тынычтык жоголот.
адамдын өзүндөгү мээрим менен сүйүү өчкөндөбү? ооба да. Адамдын жашоосун деген эң козголтура турган нерсе бул мээрим, мээр менен сүйүү да. Бул сүйүү биздин ар кандай эле мисалы бир туугандарыбызга, коомубузга, элибизге, тилибизге, салт санаабызга, бир туугандарыбызга баардыгы сүйүү да. Бир нерсени айтып коюш керек да ушул жерде. Мисалы аалымдар дүйнөгө жаңылыктарды жаратат. Аалымдар дүйнөгө кооздуктарды алып келет. Аалымдар биздин турмушубузга зор тапкырлыктарды алып келет. Ооба, ал өзгөртөт. Бирок ошол эле учурда ошол аалымдар биздин турмушубузду, биздин тынчтыгыбызды, биздин коомчулугубуздун орток чөйрө баягы энергия майданын өзгөртө албайт. Анткени бул майдан тек сүйүүдөн келет. Бүт нерсебизди коомубуздан тартып адамдарга чейин баардыгыбызды өзгөртө турган бир эле нерсе бар. Ал өзүмсүз, милдетсиз, максатсыз сүйүү жана мээр махабат. Дал ошону биз кабылдай баштаган кезде, турмуштун мисалы келип аткан башыбызга келген ысык суукту дагы бирөөгө түртүп, аны тилдеп, анын энергия майданына аралашып, андагы тескери нерселерди өзүбүзгө тартып келбестен, ооба, бул менин жашоом экен. Мен кабылдадым. Мага келген бүгүнкү ушул сынактарды мен кабылдадым. Мага чексиз рахмат. Бул дедикпи, бул нерсе баардыгы өтө чыгат. Биз бара-бара баягы турмуштун көйгөйүнөн бири-бирибизди жамандап, тилдеп, урушкан нерседен алыстай баштаган кезде бул жер тынчталат. Бул бир үй бүлөдө бир киши тынчталса, бир үй бүлөдө бүтүн киши тынчталат. Тынчтыкка келе баштагандан кийин бир үй бүлө, эки үй бүлө, үч үй бүлө, коом тынчталат эмеспи? Ошон үчүн атактуу психологдор болуп да рух илиминин изилдөөчүлөр айтат да, 7 жаштагы балдар, 7 жаштан баштап балдарды, мисалы медитацион дейт го, тынышталуу дейт, отуруп, түзү отуруп, ошол кыялданып, өзүн жымжырт отуруп, ошол нерсе менен уланган кезде, тынышталган кезде дейт да, бул ааламда согуш болбойт эле дейт да, бекеринен эмес. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө тынчтыкка келген кезде каалоо өзүбүздөн эле, бизге кайсыны каалайбыз, кайсыны каалабайбыз, өздүгүнөн бизге биздин денебиз деген бул өзгөчө бир жаратылыш да. Бул мындайынча айтканда кереметтүүлүк десек болот, кыргыз тили менен айтканда мөкчүза деп коет го, мөжүза. Демек, ушул нерсе өзүнөн жаратылып аткан жок да. Бул биздин денебиз өзүнчө эле диги айтып, муну жакшы көрөсүңбү, жакшы көр дегенге эле баса турган нерсе эмес. Бул өзүнчө бир жаратылыш. Бул бир аалам да, кичинекей аалам. Биздеги денебиздеги бүтүн дене мүчөлөрүбүздөн тартып, жада калса биздин ушул кан тамыр жүйөлөрүбүзгө чейин, чакираларыбызга чейин эмне үчүн ааламдын курулмалары менен окшош деп изилдеп атат. Демек, биз ар бир адам бир тал кичинекей аалам да. Ошогон ушул бир кичинекей ааламыбызды тынчтыкка чакырганда биз сөзсүз эле өзүбүздүн каалообузду, жашоого эмне керек, эмне керектүү эмес экендигин биле алабыз. Анан сөзүңүздө сиз азыр айтып калдыңыз, рух депчи, рух психологиясы деп. Булну биз кандай түшүнсөк болот? Бизге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп бересизби? Себеби биз психология дегенде эле жалпы психологияны түшүнөбүз да. Мисалы, айымдардын психологиясы дейбиз, мырзалардын психологиясы, жаш балдардын психологиясы деп көнүп калганбыз. Рух психологиясы дегенде биз көбүнчө баягы Рух илими. Жаш рух эметкенде, баягы Рух илими. жашоодон көзү өтүп кеткендердин психологиясы деген бир мындай белгиге келгендей болот экен да. Сиз ушул тууралуу көрүүчүлөргө кененирээк айтып берсеңиз, бул эмне рух илими деген? Бул мындай да, адам баласы негизи эле ал көзү өтүп кеткендерге каратылбайт. Адам баласы бул жарык дүйнөгө келгенде эле өзү бир рух болуп келет. Ал ушул денени, мисалы мен Гүлзия деген ушул денени, ушул ата-энени тандап келүүнүн алдында мен бир рух. Кыскасы, бул дене болсо тек менин убактылуу алып баягы жалга май калып отурган үйүм окшойт. Бул тек гана менин май калып отурган үйүм. Бул денедеги кээ бир аламаттар, кээ бир белгилер, өң түсүмдүн башкача болуусу, бул менин ата-энемдин, мен ошол тандап келген үйдөгү ошол ген менен байланыштуу. Кыскасы, демек бул адам баласы жөн эле ал бир денеден жаратылып эле рухсуз жашаган эмес. Мына азыр менин рухум бар да. Мен рухум болбосо мен кантип турам?
мен кантип ушул мага келип аткан жакшылыктарды жана жамандыктарды сезине алам, биле алам. Ошондуктан биз көп кишиде мисалы илимдин сөзү менен албайсак, адамдын руху өзүнүн борборунан алыстап кеткенде дейт да, өзүнүн борборунан алыстап кеткенде же болбосо ал тескери энергияларга көмүлүп калган учуру кезибизде биз анан өзүбүздү жоготуп баштайбыз. Бизде психологиялык оорулар жаралат, күмөндөнүү, тескерисинче башкаларга зордук кылуу же башкаларга жамандык келтирүү, башкалар үстүнөн көптөгөн нерселерди айтуу, булардын баары чогулуп келип биздин рухубузду ойготпой таштап койгон менен окшош да. Муну ойготуп туруш керек. Бул жерде негизинен муну рух илими менен алектенгендердин баардыгы билет. Жети чакранын бирөө дал ушул жерде адамдын жаны жашайт деп ушул жерди көбүрөөк ачууга аракеттенет. Бирок муну биздин ачышыбыздын же ачпастыгыбыздын зарылдыгы жок. Муну бизге мен улуу жаратылыш өзү кааласа ачат, кааласа жаап коет бул жерди. Ошондуктан биз мына ушу рухубуз кенен болуп, өзүбүздүн жан дүйнөбүз жакшы болуп тазаланган сайын рухубуз ойгонууга, ачылууга беттейт. Биз эң адепки бул жарыкчылыкка келүүдөгү максатыбыз болот ар бир инсандын. Балким бул дүйнөгө жашоодогу максатыбыз жөн эле келип курсак тойдуруп, жашап, кийип, ичип кетүү болбостур. Балким биз бул дүйнөгө келатканда бир ыйык милдетти өзүбүзгө жүктөп келген болушубуз мүмкүн да. Дал ошол нерселерди биздин рухубуз бизге эскертип турат. Аны эскертип туруш үчүн ошол биздин рухубуз бизге бир милдетти аркалап келгендигибизди билүү үчүн биз психологдордун жардамына сиздерге муктаж болобузбу же өзүбүз аныктай алабызбы? Жок, өзүңүздөр аныктай. Ар бир инсан өзүн аныктоого Кудурети жетет. Анткени биз жарык дүйнөгө Эгер жетпей атсачы? жетпей атса, демек бул психологиялык жактан көп жабыркаган аламаттары бар. Өзүнүн тескери энергиялар аябай толтура. Мисалы көбүнчө ушак айыңды көбүрөөк айтат дегендей, элдин жаман сөздөрүнө көбүрөөк аралашат дегендей, булардын баардыгы бизге чогулуп келип эле тескери нерселерди өзүбүзгө алып келет да. Эч качан башка бирөөгө, мисалы мен сен жөнүндө айтып аткан болсом, ушул жерде сенин тескери энергияларыңдын баарын мен тартып баштайм да. Анткени мен сенин тек жалаң жакшы нерсеңди көргөм жок. Мен жаман нерселериңе көңүл буруп атам да. Андай эле, мындай эле, мындай деп баштагандан кийин, демек мен иш жүзүндө сен жөнүндө айтып аткандай болгон менен, бирок амалиятта бул мен өзүм жөнүндө эле айтып атам да. Өзүм жөнүндө менин рухум өзүм жөнүндөгү сөздөрдү башкалардын денеси аркылуу мага көрсөтүп атпайбы? Ошону айтабыз да. Демек, бул жерде биз ушундай бир тескери нерселерден алыс болсок, дайыма тынычтыкка чакырып турсак, өзүбүзгө ыраазычылык сезимдерибиз көп болсо, мейли коомубузга болсун, мейли жаныбыздагы ар бир эле адамга ыраазы болсок, бизге келген бир тамчы сууга да ыраазы болуп сүйлөсөк, бир тал куурайга дагы ыраазы болсок, жада калса жаныбызда жүргөн көгүчкөндөргө да ыраазы болсок, демек бир бара бул дене өзүнө бир түрлүү бир энергия кабылдай баштайт. Бул энергия эмне энергия дегенде, бул ушунчалык жарык боло баштайсыз, көз алдыңыз ачылып баштайт, кудум баягы туманданып көз ооруп калганда узак убакыт дары куюп ийгенге окшош көз алдыңыз жаркырай баштайт да. Бүтүн нерсе кооз көрүнө баштаганда табигый эле сиз өзүңүздүн рухуңуз менен өзүңүз уланып баштайсыз. Өзүңүз бул илимди кандайча аркалап калдыңыз? Эмне үчүн ушул психология илимине, анын ичинде рух илимине кызыгып калдыңыз? Анткени мен радиодо иштедим. Жунгодо радиодо иштейм. Болуп мен жаштарга кеңеш берем. Ошого байланыштуу анан адабий программаларды түзүп алып барам. Ошол кезде мен жаштарга кеңеш берүүдө психология үйрөнүүгө муктаж болдум. Ошону менен 2015-жылдан баштап мен катталып окуй баштадым. Психологияны окуп, анан кийин ошол бир испаниялык бир мугалим менен таанышып калгам. Бул рух илимин
менен алектен эткен. Анан германиялык бир Сара деп мугалим менен бир Ханзо мугалим тааныштырды. Ошо Сара мугалим негизинен мени ушул рух илими деген азыркы бүтүн коомчулукта баардыгы айтып атпайбы, өзүң жаша, өзүң болуп жашоо дегенди айтуучулардын көбү дал ушул рух илимин үйрөнүүчүлөр да. Эми ушул жерде бир нерсе бар да. Ошол кезде менде психологиялык жактан жабыгуу болду. Мен силерде орусчада кандай билбейм. Мен бир өзүм бир көп нерселер болду. Мисалы чыгармачылыгым боюнча болсун, дагы көп нерселер болгон кезде ошо жашоомдо да жеке жашоомдо болгон жок, эми кызмат боюнча, анан дагы китептерим боюнча бир маселелер жаралды. Ошол кезде менде бир аз неме болуп калды да, мындай психологиялык жактан жабыгуу болуп баштады. Өз-өзүмөн адамдарды каалабай турган, бата ачуулана турган ушундай абалдар болуп баштагандан баштап анан мен тынышталууга муктаж болдум да. Анан ушул мугалимдер менен жолуктум. Алар болсо мени ушул экранын алдында эле мендеги тескери энергияларды тазалады. Ушундай айтсам ишенесизби? Мугалим мени коюп туруп, телефонду коюп онлайнды коюп маган далыңды келтирип тур деди да. Далымды келтирип турдум. Ал киши маган сүйлөй баштады да. Менден суроолорду сурап, сүйлөп баштап акырындаган кезде, мисалы уктатып дарылоо деп коет го. Дал ошого кирдим да мен негизи. Кыскасы ошого кирип, уйку соонун ортосуна кирип баратам. Анан мен бүтүн бардык сөздөрүмдү айтып, ыйлап, төгүлүп, мен ошондо бир нерсе келди да, көз алдым моундай эле ачып жибергендей. Мен эмнеге ушундай өзүмдү ушундай упратып жашап атам деп, анан кийинен баштап эле токто деп анан ушул нерсени үйрөнгөнгө өтүп кеттим. Эми бирок ойлосоңуз ар бир илим саласы эч качан ушуну билиш керек. Мен психологторго дагы, башка изилдөөчүлөргө да ушуну айткым келет. Ар бир илим саласы эч качан жаратылыштан, жаратуучудан алкып кеткен эмес. Ушуну билсек болду. Эми могу коомдогу болуп аткан окуялар тууралуу сүйлөшсөк, мисалы коомдук транспортто же болбосо элдин көзүнчө эле, мисалы калктын эми баягы аярлуу катмары деп коебузбу, алсыз, мисалы физикалык жактан дейин, кыздарга, кыз келиндерге, анан жаш балдарга зордук зомбулук көрсөткөн бир мырзалар көбөйүп кетти да. Мындай мырзалар кайдан келип чыгат, ушундай агрессивдүү адамдар? Алардын белгилери кандай болот? Ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Эми азыркы учурда мындай нерселерди байма-бай көрүп атпайбы? Анткени бүтүн кишиде баягы маалымат аралжылары уланып кетти, ачылып кетти. Эми булардын баардыгынын эле башаты үй бүлө энергиясынан келет. Үй бүлө. Адепки үй бүлө тарбиясы деген болот. Биз бул жарык дүйнөгө келгенде биринчи эле тарбияны үй бүлөдөн алабыз го, ата-энебизден алабыз, ошондойбу? Биринчи эле үй бүлөдө көргөн тарбия анын келечегине белгилүү нерселерди алып келет. Бири. Экинчиден, балалык адам баласы көптөгөн кишилер мисалы балалыгын бир өмүр балалыгынын жаракатын дарылоо үчүн жашай турган адамдар бар. Ошону сакайта албай, ошону сакайтам деп, айыктырам деп, ошону менен алектенип жашап кете турган кишилер бар. Ал эми айрым адамдар болот, бир өмүрүн кичинекей бактылуу өткөн балалыгы менен дарылап коет да. Ошол бир кыска гана бактылуу балалыгы анын бир өмүрүндөгү азап кайгысын дарылап жибергенге кудурети жетет. Ушундан көрүп алсак болот. Балалыктагы жаракат, балалыктагы тарбия, адепки үй бүлө тарбиясы биздин кийинки жашоодогу ким болушубузга шарт түзүп берет. Ошондуктан мен ойлойм, андай үй бүлөдөгү эң адепки үй бүлөнүн тарбиясы ошондой эле, мисалы үй бүлө энергиясы эгерде бул үй бүлө сак болгон болсо, таза болгон болсо, анын мурдакы ата бабаларындагы же болбосо анын алдындагыларда сөзсүз ушундай бир зордук зомбулукчу бир нерсе бар да. Ошонун кайталанышы деп караганга болот. Бул бир жагы. Экинчи бир жагы балалыгы аптан бактысыз өткөн адамдар. Ал коомго да, жашоого да, айланасындагы ар бир адамдарга ишенбейт. Аларда сүйүү жок. Аларда бирөө жөнүндө аялоо жок. Анткени анын балалыгы аялоону көрүп өспөгөн.
коргоону көрбөгөн, мээр махабатты көрбөгөн, сезинбеген да, туюнбаган. Ошондуктан дагы анын балалыгындагы ушул жаракаттар чогулуп келип, аны мерез кылып, зордук зомбулукчулукка жетелейт. Көбүнчө мисалы кылмыш психологиясы деген психология бар. Ушунда жаш балдардын, курамына жетпеген балдардын кылмыш жасоосунун көбү үй бүлөдөн башталат. Демек ошо балалык кезиндеги мээр махабат көрбөгөй, мерез болуп чоңоюу аларды ушундай кылмыш жолуна жетелей турган, эч кимге иш чоорутпай турган абалга келтирет. Анткени аларда биринчиден мээр махабат сүйүү жок, экинчиден болсо алардын жан дүйнөсүндө бир эле нерсе бар да, жашоо, күрөш. Бул күрөштү алар дагы тескерисинче кабылдагандыктан дагы алар ушул нерсе аркылуу өздөрүндөгү тескери нерсени чыгармак болот. Бул бир. Экинчиден, бала кезинде көзгө түшпөй калган балдар. Үй бүлөдө мисалы аздектелип, ата энесинин моюндоосуна татыктуу болбой калган балдар башкалардын назарын бир нерселерди жасоо аркылуу тарткысы келет. Мисалы ошол эле чоң нерседе автобус вокзалда же болбосо ошол автобустарда элдерди уруп согуп аткан, аялдарды кордоп аткан ошол нерселер элдин назарын бургусу келип атат өзүнө. Өзүндө бар болуп туруу, ынтылуу күчү бар да, бул жерде жашоого болгон бир күч бар. Өзүнүн бар болуп турганын элге көрсөткүсү келет, элге моюндаткысы келет. Элдер мен бармын деген бул жерде бир нерсе бар да, өзүнүн тирүүлүгүн, өзүнүн кыйын жашап аткандыгын баягы көрсөткүсү келген учурда да бул кылмыштарга барып коет. Анан ошол адамдарды биз жүздөрүнөн карап айырмалай алабызбы, балким көз караштарынан, мисалы ошо коомдук адамдар көп жерден кайсы адам ошондой мисалы балалыгында сүйүүгө толуп чоңойду, толук мээрим алып чоңойду, а кайсы адам сүйүүгө тойбой калды, ушулар мындай көз караштарынан, жүздөрүнөн же бир кандайдыр бир кылган аракеттеринен байкай алабызбы? Ооба, байкай алабыз. Анткени бизде деген мисалы үчүн көп өзүн бала кезинде сүйүүгө тойбогон, балалык кезинде бир чыныгып бактылуу балалыгы болбогон, балалык кезинде кемситилген, кордолгон балдарда өзүн кемситүү идеясы аябай оор болот. Алар болсо өздөрүн ушунчалык башкалардын алдында бийик көрсөтүүгө урунуп турса дагы, алардын көз караштарынан, белгилүү кол аракеттеринен, белгилүү бир аракеттерди жасап аткандыгынан алардын ушул жерде өзүн кемситүүгө урунуп аткандыгы. Кайсыл аракеттерди биз ушинтип көптөгөн балдарды карап турсаңыздар, тырмагын чукулайт да, токтоосуз түрдө. Ушундай мен мындайды кеңеш берүү барышында көп эле чоң кишилерди да көрдүм. Токтоосуз ушундай тытынып бир жерлерин чукуп бир жерде сүйлөшүп атат, бирок нормал болбогон аракеттерди жасайт. Мисалы кээ бир адамдар ошо көзүн тайдырып сүйлөшүп атсаңыз, ош көздөрүн ала качып тияк бияка ушундай болуп бир нерсени анын көзүн сиз окуп аткандай абалга келет да. Оюн окуп аткандай даражага келип калат. Ушу сыяктуу көптөгөн аламаттары бар. Эми буну чындап ошолор адамдар менен келген кезде анан байкалат да. Бири, экинчиден бул нерсени жалаң гана ошол адамдардан көрүүгө болбойт. Өздөрүндө эмес, алардын ата энелеринде болуп калышы мүмкүн. Ата энелеринде да бар. Бая айтып атпайбызбы, анын балалыгы ушундай өттү. Бирок азыр бир нерсе бар да, коомдук аң сезим деген нерсе бар. Коллектив ой сана деген. Коллектив ой сана бул мисалы үчүн менин көз карашым, сенин көз карашың, диги инибиздин көз карашы, жана ушул жерде көптөгөн адамдардын көз карашы топтолуп отуруп бир коллектив ой сананы түзөт. Эми бул жердеги толук кандуу коллективдин ой санасында аялдарды бир аз басынган, же болбосо аял киши сөзсүз түрдө мындай болуш керек. Аял киши деген сыяктуу мындай бир басынган чектөөлөр, идеялар. Бул чектөөлөр ахлак, мурал өлчөмүндө болсо, аны ата эне берет да.
туурабы? Ата эне кызына баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп мурда баардык айлана берип келген го, ошол сыяктуу берип чектесе болот. Бирок буну чектегендеги бул чектөө менен, ал адеп ахлак чектөөсү менен бул жердеги коллектив ой санаадагы аялдарды кордоо көз карашы ал башка нерсе болуп атпайбы? Бул жердеги аялдарды сөзсүз түрдө аялдар моюн сунуш керек деген. Мисалы эркектерге моюн сунуш керек. Сөзсүз ошонун сөзүнөн чыкпастык керек. Ал ошол кул бол десе кул болуп, өл десе өлүш керек, тирил десе тирилиштик керек деген жалпы эле мисалы көп сандуу кишилердин, эркектердин идеясына жатып атпайбы бул кылык. Ошону менен баягы катынды башына баланы жашынан катынды башынан деп туруп ушул сөз боюнча аны токмоктогонго дагы бир өбөлгө түзүлүп атпайбы? Иш жүзүндө кыргыздын психологиясында, кыргыз улутунун адепки каада салтында бул кыз балдарды өтө керемет аялаган да биздин улутубуз. Биринчи болуп төргө кыздарды отургузат. Бек кандары келип атса дагы биринчи эшиктен кыздар кирип келгенде төргө чыгарат. Кыздын орду төрдө дейт. Анан кыздарга катуу сөз айтпайт. Атасы да, агасы да, иниси да катуу сөз айтпайт. Ага дайыма жакшы сөздөр менен сүйлөйт. Ушул жерде бир нерсени кошумчалай кетем. Эмнеге дегенде, мисалы атасынын эркелеткенине, агасынын аялаганына, инисинин урматтаганына ээ болуп чоңойгон кыз балада бир нерсе бар болот. Эмне? Бул болсо аларда тоюнган махаббат бар. Аларда азгырлуу болбойт. Анткени эртеңки бүрсүгүнү бул кичинекей наристе кыз бала чоңоюп бой жетет да, коомго аттайт. Ошол кезде кимдир бирөө аган мынча долларды төлөп, кел, сен андай сулуу экенсиң, мындай сулуу экенсиң, алтыным, күмүшүм деген кезде баягы ошол кичинекей акча үчүн өзүн жоготуп жибербейт. Анткени ал балалыгынан бул мээр махабатты көрүп чоңойду. Анын айланасында аны патшайым кылган эркектер бар да. Патшайымдай жашатты. Аны аябай аздек деди алакандарына салып алып, аган ушундай көрсөттү да, ошогон аган дагы бир эркектин мактаганы, дагы бир эркектин ал жөнүндө айткан бир жакшы сөздөр кызыксыз. Бул кыз бала ошол жолдон четтеп кетти. Бестик үчүн сөзсүз түрдө ата энелер кыз баланы аябай жакшы багыш керек да. Кыздарга ата энеси, агасы катуу сөз айтпайт. Эркелетип, мээр махабатты билдириш керек. Ошондо гана бул нерсе болот. Анан бая айтып атпаймынбы, эми сөзүбүздөн четтеп кеттик го. Коллектив ой сана деп атабыз го. Ушул коллектив ой санада аялдарды кордоолуусу басым орунда турган кезде болсо, жалпы адамдардын идеясы ошого карай беттейт. Муну сөзсүздүк деп карайт. Сөзсүз аял киши ушундай басылыш керек деп. Анткени ушул жерде бир нерсени айтайын. Аялдардын балажатыны бул уланып келген урпактардын ордосу, распы? Бул балажатында эмне жашайт? Бул балажатында ушул жерде коллектив ой сана деген сөзгө дагы бир жооп чыгат да. Бул жерде бул балажатында бизден миңдеген жылдар мурунку менин тайенелеримдин энергиясы бар. Мисалы менин балажатымда. Мисалы апамдын апасынын 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 апам, анан мен. Эгер мен бул энергияны менин кызыма кетет. Эмнеге деген бул жерде миңдеген жылдар бою басылган энелердин энергиясы бар. Ошондуктан көптөгөн аялдарда өзүн мисалы үчүн чыныгы бир аял затындай көрө албай кордолуп жашоосунун дагы бир баскычы ушул жерден келет да. Ушундан муну кийин эми дагы ачалап айтсак болот, анда бул чоң темага айланып кетет да, аялдык энергия деген. Эми ушул жердеги коллектив ой санадагы тескери аларды басынган абалдар күч алып атса коомдо, бул коомчулукта буга тыюу болбосо, закондун ага катуу темир тору болбосо, бул сөзсүздүк катары каралат. Сөзсүздүк катары эч нерсе болбойт деген бир аң сезим жалпы адамдарда калыптана баштайт. Менде калыптанышкан аң сезим сөзсүз түрдө сага таасир көрсөтөт. Сага айтып баштайм, бул мындай болсо боло берет экен го деп. Сен айтып баштайсың, анан идеяңда да сен кабылдай баштайсың. Бул бардык эле аял заты ушундай болуп атпайбы депчи. Анан кийин барып келип эле бул чоң бир коллектив ой сананы калыпташтырат дагы, буну бузуп өткүсүз бир нерсе болуп калат да. Чоң бир баягы аң болуп калабы, мындайынча айтканда темир дубал болуп калат да. Муну бузуп өтүш үчүн зор күч кубат жана энергия ошондой эле эмгек кетет да аган.
Демек жанагы биз азыркы баягы коомдук жайларда адамдар көп жүргөн кездерде деле айымдарга карата, кыздарга карата зордук зомбулукка унчукпай коюубуз ушундай боло берет экен да, жазаланбайт экен деген эркектердеги ушундай ойду калыптандырат деп атасызбы? ооба да. Бул деген коллектив ой санаа ошондон келет да. Мисалы үчүн бир кишини жазалабаса, экинчи кишиге түрткүлүк рол аткарат. Мейли кандай эле болбосун. Ошого буга сөзсүз түрдө коомдун катаң жазасы болуу керек. Ар бир үй бүлөнүн тартиби болгонго окшош мамлекеттин тартиби болот. Анан ошо психологияда кандай? Мисалы биз аны коом аябай жазаладык, мамлекет дагы жазалады мыйзам түрүндө деп коелу, каттуу жазасын берди. Анан ал адам экинчи жолу ала кылмышты кылбаганга мындай бир гарант барбы? Жок. Себеби балким бул ого бетер анын ички жанында кутурунуп турган ошол жабайы өчмөндүүлүгүн ого бетер коздуруп ойготуп жибериши мүмкүн. Ал жердеги жабайы өчмөндүүлүк уктап жаткан ажыдар болсо, жалаң эле анын куйруктары мындай болуп чыгып аткан болсо, кийин ого бетер муну баягы ого бетер ойготуп аны күч алып от чачууга аракеттендириши мүмкүн да. Ошондуктан коом, жалпы эле коомчулук, жалпы эле адамдар мейли мектептен башташ керек бул тарбияларды балдарга. Мектеп, коомчулук, ошондой эле ушундай маалымат аралжылары, өкмөт органдары бардыгы буларга жардам бериш керек. Анткени булар деген бактысыз адамдар. Булардын жан дүйнөсүндөгү ал өчмөндүүлүктү, булардын жан дүйнөсүндөгү ошол жаракаттарды жазууга, аларга мейир махабат көрсөтүш керек. Мейли алар закондун торуна түшүп жазаланып атканда дагы ага ушул психологиялык жактан ошол жазаланган түрмө орундары аларга сөзсүз түрдө психологиялык жактан жетектөө, анын идеясын ачуу жана алаган камкордук көрсөтүп башташ керек да. Анан ошо баягы балалыгында калган жаракатты кийин жалпы коом же адам өзү аракет кылуу менен толтура алабы? Толтура алат албетте. Балалык жаракатты бул ичибизде ар бир кишинин ичинде бир бала бар. Мейли ал бактылуу бала же бактысыз бала, чоңойбогон бир балабыз бар ичибизде. Ал биз менен бирге жашайт. Биз ошону көкөлөтүп, ага мейир махабат берип, көктөтүп, ошону учуруп чоңойтуп ийишибиз керек. Эр жеткизип коомго кошуп ийишибиз керек. Бактысыз болсо, аны сөзсүз түрдө ошол бактысыз жаракаттарын дарылашыбыз керек да. Эгерде бизде ошондой эми психологдор азыркы күндө интернет жайттарынын ачылып кетүүсү, түркүн түстүү маалымат аралжыларынын жайылып кетүүсүнө байланыштуу тигинден деле 5 ооз сөздү билип алып, мындан деле 5 ооз сөздү билип алып, чыныгы түрдө үйрөнбөй, чыныгы түрдө башоту менен кирип, күн түндүк ошол китептерди окубай туруп эле, өзү сезинбей туруп эле, туюнбай туруп эле, мен психологмун деп туруп, книжкени алып туруп эле, мен психолог, мен паланча илимдин атактуусумун, мен түлөнчө илимдин атактуусумун деп өздөрүнө өздөрү илмий атак берип койгон адамдар азыр көп. Бирок мунун өзү дагы мындайынча айтканда коом үчүн бир оору да. Оору. Анткени чыныгы түрдө адамдар чыкмайынча, чыныгы дарылай турган адамдар чыкмайынча, бул психологиянын баягы даңкы мындай атына, шанысына дак тийгизет да. Ар бир киши психолог болуп алды да. Мен өткөндө бирөөнүн сүйлөп аткандан көрдүм, ошондо айтып атат. Сөзсүз түрдө аял киши баягы өзүнүн чыныгы аялдыгын таап келиш керек, өзү болуп жашаш керек. Кааласаң кандай жашагың келсе ошондой жаша дейт да. Эми ушул жерде бир нерсе жатат. Кааласаң деген сөздү айтты да. Ооба. Анын каалоосу, анын чыныгы жүрөгүнүн каалоосу эмес. Анын башкалардан үйрөнүп алган каалоосу шойкулук болсо, анда биз ага да жол беришибиз керекпи? Ошол бир коомдун бузулушуна эртеңки бир эне таасир көрсөтүп кетпейби? Эгер ошондон төрөлгөн балада андагы энергия кандай болуп чоңоет? Эртең ал тарбиялаган бала кандай өсүп жетилет? Коомго кандай нерселерди алып келет? Ушуларды кааласаң деп атат да. Бул жерде бир нерсе бар да, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем дегенди үйрөн деп атат. Бирок иш жүзүндө бул жердеги биздин өзүңдү сүй, өзүң болуп жаша, каалооң боюнча жаша деген сөздө дагы бир нерсени айтыш керек да. Биздин улуттук өзүбүздүн эле керемет
салт саналарыбыз бар. Кыздарга адепке кандай жашайт өзүн сүйүп. Бизде азыркы кыздардын баарында мисалы үчүн мен аны четке какпайм. Ушул замандын айымы катары мен да мисал кооз болуп жасанып жүргөндү, өзүн күткөндү, укалоо орундарына барганды, беттерди жуудурган жерлерге барганды мен да жакшы көрөм албетте. Бирок сөзсүз түрдө өзүн билбеген абал астында, өзүнө эмне керектүү экендигин билбеген астында баягы орунда ооздорун чормойтуп, бул беттин үстүн ого бетер бөйрөк кылып, көздү буякка апарып туруп мындай мышык чагылдырып, анан качты бул жерде кестирип туруп мындай кылып коюулардын баардыгы мен ойлойм эми ошол киши өзүнүн эмнени каалап атканын билбейт. Анткени ар бир кишинин бет түзүлүшү жаратылышында. Экинчи бир кишиникин салып койсо түшпөй турган абалда жаратылат. Ушундай таражада ар бир кишинин өзүнүн бет түзүлүшү өзүнө кооз. Анткени жаратуучу дал ошол нерселерди ата-энесинин гени менен окшоштуруп жаратат. Мисалы үчүн дебесе деле кыргыздын бети бөйрөк бет да, бул жерде бетибиз бул жерде томпок сөөгүбүз чыгып турат. Биздин генибизде бар. Распы? Анан кара көз, кара кашпыз. Аны көгөртүп алсак деле биз орус болбойбуз, же болбосо Америкада жашап атат экен дебейт да. Мисалы өткөндө бир кызды көрдүм. Менин көзүмө мындайынча айтканда чыныгы бир маймылча көрүнүп кетти да. Мындай көп мен ушул психология менен алектенгенден бери элдин мындай нерсесине көп анализ кылып карайм да. Ошол кезде бул жерди көптүрүптүр, оозду чоңойтуптур, өзү кара тору кыз экен да. Анан кара тору болгондо да таза кара тору эмес экен да, мындай сепкили бар кара тору экен да. Анан көздү мындай кылып көтөртүп алганбы, ошону менен эле мындай кара бир шумдуктуу бир нерсе жаратылды да. Мен ойлодум да, сөзсүз түрдө тиги оозду алып койгондо, тиги бул жерде теңшеп койгондо, өзү сонун эле кара тору кыргыздын кызы экен да депчи. Өзүңдүн мурдакы өңүңдү билбейт окшойсуң. Демек ушул жерден бир нерсе биздин каалаганыбыз. Демек бул жерде дагы булар дагы тууро, өзүнүн каалоосу эмес, тууро. Каалоосу эмес, тууро да. Булардын баары туурап атат да, баягы казды туурап атабыз да. Же болбосо карганы туурап атабыз деген сөз. Булардын баары тууро да. Бул тууролор биздин психологиялык абалыбызга, энергиябызга энергияны түшүрөт. Энергияны түшүрөт. Анткени ар бир адам өзү болуп, өзүнүн кубанычын таап, өзүңдүн күлкүңдү күлүп, шаттанган кезиңде гана энергия көтөрүлөт да, бийиктейт. Ал эми биз башка бирөө болуп алган кезде кандай кубана алабыз, кандай сүйүнө алабыз? Бул нерсени да ойлош керек да. Жаштарга айтарым, ошо сөзсүз түрдө өздөрүнүн бул жерин тыңшап көрүш керек. Элди туурап, ой оозду чоңойтуптур десе чоңойтуп, көздү кесиптир десе кесип, анан эми билбейм, мен бул замандын ушул модасы болуп атат деп карашы мүмкүн да, бирок мен буга кошулбайм. Бул эми сизге соңку суроом болсун. Могу үй бүлөдөгү баягы барктуу аял, барксыз аял, анан өзүн баалаган аял, баалабаган аял деп эле аябай коомго ушундай бир аң сезимдерди калыптандырып атат да. Анан чыныгы үй бүлөдөгү баалуу аялдын образы кандай? Сиз изилдеген психология илиминде. Азыр айтып атышат, барктаган аял дейт, ал болсо өзүн ошо массажга барып, жасатып, беттерин жасатып, өзүн уктап, уйкусу келгенде уктап, тамак жасайм дегенде жасап, жасабайм деген кезде басып кете турган аял деп атат да. Буларды барктаган аялдар катарына кошуп атат. Иш жүзүндө андай эмес. Биздин энелерибиз кандай болгон? Энелерибизде зор бир кереметтүүлүк, энелик, жоопкерчилик жана адепки эле умай энедеги тазалык болгон да. Тазалык бар да аларда. Биздин энелерибизде кереметтүүлүк, ошол өзүн барктап аткан, ошол тазалыгы менен, жумшак сүйлөгөнү менен, башкаларга мээрим жеткизгени менен, баягы өтө ушундай албууттанган тажал күчтүн ээлери келип атканда да, энелердин жумшак сөзү жана акыл парасаты менен ошол жерде токтоп калып атканда аталарыбыз, илгерки аталарыбыз аялдарына кол көтөргөн эмес. Алар да өтө урматсый болгон. Бул барктуу аялдар да, үй бүлөдөгү барктуу, кымбаттуу аялдар. Аны күйөөсү, жолдошу аябай сыйлайт, балдары сыйлайт, аны көргөн балдары сыйлайт. Бир аял заты сыйды каяктан алат дегенде, күйөөсү көтөрмөлөгөн аялды балдары да көтөрмөлөйт, балдар сыйлайт. Күйөөсү басынган, жаман сөздөрдү айтып тилдеген аялды балдары да көзгө илбейт.
бул ушундай нерсе да. Же тескерисинче, же тескерисинче болот да. Атасынын. Ал эми тиги үйдөгү барыкты аял заты өзүнөн таап келет. Өзүнүн эмгегинен, кадыр баркынан, өзүнүн адеп ахлагынан, өзүнүн ошондой эле үйдөгү мээримдүү бир баардык ишти ордоруна кое билген кымбаттуулугунан таап келет. Мындай аялга бир келесоо, экинчи мээси жок эле эркек кол көтөрүшү мүмкүн да. Балким ошондойлор да бар. Бирок сөзсүз түрдө бул кадыр барык эч качан биздин көчөгө чыгып кетишибиз менен, башка улут менен, батыш элдер менен теңелип баягы биз ушундай мындай кийинсе мындай кийинип, андай кийинсе андай коомдо күчтүү сүйлөгөнүбүз менен биз баягы өзүбүздүн кадыр баркыбызды таба албайбыз. Мен ойлойм ого бетер кадыр баркыбыз жоголот деп. Анткени аял кишисинде сөзсүз аялдык бир адамда аялдык энергия эркектик энергияда болот. Аялдык энергия күчтүү болуш керек да. Ушуган эми бир нерсени айтыш керек. Эркектер да ойлонуш керек. Аялдардын эмне үчүн аялдык энергиясы алсырады дагы эркектик энергиясы күч алып кетти. Анткени баардык аялдар күчтүү болом дегенге умтулуп атат да. Бул бүтүн баардык коомчулуктагы коллектив ой санаага айланып атат бул. Аң сезимге айланып атат. Анткени баардык кишиде ошол аялдар күчтүү болбосо үй бүлөнү бага албайт, аялдар күчтүү болбосо турмуш өтпөйт, аялдар күчтүү болбосо эч нерсе болбой калып атат да. Бул жерде сөзсүз жоопкерчилик жалгыз эле аялдардабы? Аялдардын коомго күчтүү болуп кетем деп баягы жулкунуп баардык нерсени базарга чыгып кетүүсүндөгү жоопкерчилик жалаң эле аялдардабы? Ушул жөнүндө жалпы эле коом, ошондой эле эркектер, азаматтар, атка минерлер ойлош керек. Ошону менен бул тарбияны биз мектепте да үйрөтүшүбүз керек. Мектепте да балдарга ушул нерселерди билдиришибиз керек. Анан дагы бир нерсени кошумчалап коеюн, кечирип кой эң акырында. Бир улутту улут кылып тура турган, анын руху менен туташтырып тура турган нерсе бар. Ал болсо анын тили. Адамдын дилинде болгон нерсе тилге келет. Тилде болгон нерсе аракетке айланат. Мен ушул бир ай болду келгениме, ушул жерде бир нерсе көрдүм. Бүт орусташкан коомчу мейли өкмөт органдары балким кандай саясий багыттамаларга же кандай бир саясий мындай бир көзөмөлдөөлөрдөн ушуга бара албай аткан болсо анын иши белгилүү. Бирок ар бир кыргыз баласы, ар бир кыргыз ата эне баласына өзүнүн кыргыз тилин үйрөтүүгө милдеттүү. Бул биздин психологиянын эң туу чокусунда билишибиздеги эң керемет эле аздектей турган нерсебиз ушул. Эгерде биз тилибизди жоготсок эмнеге болот? Мен архаизмге айланып бараткан тилдерди көрдүм. Мына кээ бир сөздөрдү айтсаңыздар жаштардын баары сүйлөбөйт. Кээ бир органдарга кирдим, өкмөттүк органдарда кызматташуу жөнүндө сүйлөшүүгө барганда эки кыргыз отурдук, эки кыргызга дагы бир кыргыз келип котормочу болду. Бул бир жоготуу. Эртеңки бүрсү күнү өзүнүн тилин чаңган жаштардан эмнени күтсөк болот? Өздөрүнүн тилин жерген жан дүйнөсү, руху орусташып кеткен адамдардан сенин денең кыргыз эле, сен кыргыз бол деп айта алабызбы? Жок, бул дене деген тек гана майгалып отурган нерсе. Аны башкарып турган нерсе бул дияктан келген рух. Бул жерде эгер рух болбосо бул дененин эч кандай кереги жок. Бул тек гана баягы шалдыратып койгон могу кийимди мен кийбей турсам бир чүпүрөк болгонго окшош эле. Бул бир дене сөөк курамдары. Ошондуктан эгерде тилибиз болбосо, рухубузду бийик алып жүрө албасак, улут болуп эмне кылабыз жашап? Андан көрө башкача ойлонсок болот. Ооба, туура айтасыз. Сиз эртеден бери чындап сонун маалыматтарды бизге айтып атасыз. Сиз менен аягындай бир күн кечке баарлаша берсек деле сөзүбүз бүттү дейм экен. Бирок ошентсе дагы эфирибизди бүгүн жыйынтыктайлы. Сизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Келип бизге аябай сонун маек куруп бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик. Анан жакында сөздүн башында айтып өттүңүз, кетем Жунгого деп. Ал жактагы биздин
боордошторубузга бизден салам айта барыңыз. Рахмат, чексиз рахмат. Албетте салам айтам. Ошону менен ушул экран алдындагы жак эле кыргыз элиме иштериңиздер ийгиликтүү болсун, дайыма бай баяшат болуңуздар. Ошондой эле ошол өзүбүздүн нарк наслибизди, улутубузду бийик баалап турган тилибизди унутпайлы. Тилибизди ошол кичинекей бала бакчадан баштап жайылталы дегим келет. Чексиз рахмат. Ооба, туура. Эртеден бери сиздин сөздөрүңүздү угуп отуруп, бизге башка элдин психологиясынын кереги деле жок экен. Өзүбүздүн эле ата бабаларыбыздын нарк населин үйрөнүп алган эле болсок, биздин жашообуз аябай жакшы жагына өзгөрөт деген жыйынтыкка келдим. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Нагыз подкастын көрдүңүздөр. Кийинки жолу амандашканча сак болуңуздар.